Мен Ханаева Гүлзада Мукасовна, Талас областынын Кара Бура районунун Кызыл Адырында жашоочусумун. Мен эмне жөнүндө айтып кетсем, эми апам жөнүндө айтып кете турган болсом, биз баягы жаш кезибизде, бала чагыбызда кол өнөрчүлүк аябай күч алып турган учур экен. Азыркы кезде кол өнөрчүлүктөр унутулуп калды деген. Почти унутулуп калды да, жокко эсе болуп баратат. Ошо биз кичинекей бала чагыбызда апам бизге баягы курак кураганды үйрөткөн, жана керме саймаларды үйрөткөн, жанына алып отуруп алып, ошолорду мындай саясың, андай саясың деп үйрөткөн. Кийизтерди жазачубыз. Бала чакта кийиздерди жазап, кийиздерге мындай оюмдарды салып, ага ысык сууларды себип, анан кошуна колоңдор, чоң апа, чоң энелер, апамдын абысын ажындары келип баары жазашып, 1-2-3 күн жазашып, анан суу сээп, аны ороп коюп, анан билегибиз менен мынтип келгиле деп баардыгыбызды жазатып, анан көчөдөн өтүп бараткан баягы окуучу балдардын ары бери сүйрөп ташка, көчө таштак болчу да ал учурда, ошо таштак немедиге кийиздерди сүйрөп, тепкилеп, нары өткөн окуучулар, бери өткөн окуучулар тепкилешип, аны 2-3 күн даярдап, анан жайып, кургатышып, ушинтип баягы очередь менен бир күнү биздин үйдө болсо, экинчи күнү чоң апабыздыкында ушинтип көп кийиздерди жазатышчы да. Азыркы учурда андай нерселерди таптакыр жасабай эле калдык, унутуп деле калдык, кандай кылып жасалышын деле. Баягы бала чактагы ошо кылган нерселерибизди, апам үйрөткөн курактарды, кийиздерди, саймаларды, жанагындай жип ийритчи бизге ийритип үйрөткөн, жанагындай азыр төшөктүн чекелерине тигилген даяр ысхыттар бар. Ошолорду да биз кол менен эметчүбүз, ар түрдүү жиптерди алып келчү да. Анан ошол ар түрдүү жиптер менен башынан кармап коюп, бирөөбүз бир башынан кармап турчубуз да, бирөөбүз бир жагынан өөрчүбүз. Өөрүп, ысхыт кылып, жип кылчубуз. Аябай ичкесин да, жоонун да ар кандай түрлүү жиптерди түрүп, ошолорду бала чактагы апаман калган өнөрлөр ошолорду эстейм. Анан азыр жок, таптакыр жокко эсе болуп баратпайбы ошолорду эжекем экөөбүз апаман калган баягы кол өнөрчүлүгүн улап, өзүбүз да ошону улап баштайлы деген максатыбыз бар. Баштадык, жаңы эле чакан ишкана ачып, ошолорду баштап тигип баштадык. Мисалы моундай курактар ал убакта азыркыдай автомат машиналар жок да, жанагындай кичинекей кара машиналар менен тигилчү да. Караңгы түнү күнү отуруп, ушундай майда чүйдө курактар. Бул азыр көп эле курактары бар болчу, азыр калганы ушул эле болуп атат менде. Анан эскирип калса деле жаздыкча кылып ушинтип колдонуп жүрөбүз. Эме арча гүл деген курактар бар эле, катма курак деген курактар бар эле, тюльпан иши кылса, мындай азыр эстегендерим ошол болуп атат, бирок көп эле жанагындай эме дагы, тюльпан деген дагы ошо көп эмелер бар эле да. Анан ошолорду дагы биз эми улап, эжекем экөөбүз тигип баштадык. Анан илгери дагы ошо такыя кийишчи да кыздар. Такыяларды тигип баштадык, белдемчилерди тигип баштадык. Белдемчилерди, кыргыздын белдемчилердин эси жакшы, бул баягы аял кишиге, кыздарга деле монтип белди байлаганда белди бекем кармайт, кыймыл аракетибизге жакшы, бел жылуу жүрөт, бөйрөк, бел жылуу жүрөт. Төрөттөн кийин дагы кыз келиндерге, аял кишилерге аябай жакшы эме дагы да. Анан бул деле унутулуп баратат. Анан ушуларды да тигип чыгарып баштадык. Сумкалардын да ар кандай курак менен сумкаларды чыгарып баштайлы деп максат коюп, жаңы эле ишкана баштадык. Жоолуктардын түрүн тигип баштадык, курактарды тигип баштадык. Эми дальнейшем эме бар, сайма саюу дагы максатыбыз бар.